Assalamu alaikum YouTube suyucuları. Menin azırkı videom Amerika'dagı azamat Kırgızlar dep atalmakçı. Antkeni men geçe günü bizim bir azamat blogerşa kızыбыз var. Elnura Moldoqadırova degen anın orus tildүү ошол YouTube kanalı var. Kırgızka v Amerika degen abdan kızıktуу sonun berүүлөрдү alıp barat. Egerde жазылбаган болсоңуздар көрүp жазылып ушул кыздын берүүлөрүн көрүп турсаңыздар эч кандай bir зыян болбойт, пайдасы тийсе тиет. Ошол кечээки bir берүүсүндө ушул Америкадагы кыргыз жигиттердин, кыздардын великолепная семерка деген bir тобу бар экен. Ушул алдыңкы көз караштагы IT технологиясы менен иштеген, колунан келген жигиттер ушундай семерканы түзүшүп, анан Мурас Клаб деген ушундай bir бекер балдарга ушул IT жагынан консультация берип, үйрөтө турган bir эме кылышыптыр да, уюштурушуптур bir мындай мектеп сыяктуу, ошол айтымына караганда. Анан ошолор жылына bir жолудан ушундай форум өткөрүп, бүт ошол Америкадагы кыргыз ушул IT технологиясына кызыккан IT боюнча IT форуму деп өткөрөт экен. Элнура Молдокадырова ошол форумга катышып, кандай ойдо калгандыктарын, ошол форумду алып бергендиктерин, ошол эмен Молдокадырованын каналына кирсеңиздер көрөсүздөр. Абдан сонун болуптур. Эми мен айтайын дегеним, ушул сонун идеяны мага аябай жакты да. Мен мурунку жалпы кыргыздар уккула деген дагы bir передачамда дагы айттым эле, бизди кыргыздарды ушул сактап кала турган, жападан жалгыз бизди жакшы жакка алып бара турган нерсе ушул IT технологиясы да. Ошол жерде кыргыздар баягы биринчи эле бирине бири бекер үйрөтүп, волонтерлорду чакырып, ушунчалык сонун демилгелерди көтөрүп, баягы ментордук деп коет, өзүң билген нерсени башка бирөөлөргө дагы үйрөтүү системасы дегенде, адамдар баягы биз өзүбүз билген нерсени эле жаап жашырып, кызганып отура бербей, башка бирөөлөргө дагы үйрөтсөк, бекер эле мисалы үчүн. Ошол нерсенин акыбети кайтып, баягы жалпы биз кыргыздар жалпы өнүгөбүз достор. Мына ошондой форумду чакырышып, ушул Американын кыргыздары, мен өткөндө да айткам, Америкага барган кыргыздар эмнегедир мындай алдыңкы көз карашта окуймун деп алдыга көздөй жанталашып, аракет кылышып, ушундай жакшы нерселерди жасашат да. Ал эми могу биздин Россияга келгендердин көпчүлүгү андай эмес. Мен дагы кийинки bir передачамда айтканмын, ушул баягы эле той топур, жыргап куунамай, bir илим, билим жагына, өзүн өзү инвестициялоо жагына көңүл бурбайт. Урматтуу ушул Россиядагы, же болбосо Казакстандагы, же болбосо жалпы эле кыргыз досторубуз ушул Америкадагы кыргыздардан bir мындай талим тарбия алып дегендей ушул IT жагына көңүл буруп, IT бул биздин келечегибиз достор. Мына азыр көрүп жатасыздар, мен бүгүн эле Алмаз Эркебай уулу деген дагы bir группалаш досум менен сүйлөштүм. Ал дагы журналист, ой чабыты кенен жигит. Ошол экөөбүз сүйлөшүп отурсак, ушул баягы бизде дейт Кыргызстанда баягы чоңдун балдары эле чоң болуп, байдын балдары бай болуп, кандайдыр bir ошол ак жакачандардын элитасын, ошолордун тобун башка bir мындай жаң көтөрүлүп келаткан адамдарга киргизбей эле, мисалы үчүн мына өзүңүздөр деле көрүп жатасыздар. Баягы эле Акаевдин мезгилиндеги чоңдор, анткени ошол жакта коррупция, ошол жакта жем бар, ошол жакта акыр бар, бүт эле жеп ичип, үйүлүп, ошол жакта да башка bir чужой баягы билимдүү алдыңкы жаштарды деги өздөрүнүн кругуна, өздөрүнүн айланасына киргизе коюшпайт. Бизде бир гана алдыга чыгып кете турган жакшы жол ушул IT технологиясы. Андай баягы алардын коррупционерлердин түшүнүгүндө ошол эптеп-септеп bir жогорку билимге ээ болсо, дипломду көтөрүп барса, анан атасы же bir таанышы bir жерге киргизип, анан ушул байкуш элдин пешене теринен тапкан акчасын баягы крысадай болуп жеп, ушинтип эле жатмай да, ушундай bir менталитет эме болуп калган бизде. Ал эми IT технологиясына кирип, өзүңөр кесипкөй, өзүңөр эч кимге независимый болсоңор, ошол баягы 4 топко независимый болуп, өзүңөр алдыга кетесиздер. Качан гана алар менен күрөшүү үчүн, жакшы күрөшүү үчүн билимдүү болуп, өзүңдө финансы болгон учурда гана жакшы натыйжа берет. Ошондой алдыңкы көз караштагы адамдар көбөйүп, алдыңкы көз караштагы жигиттер, кыздарыбыз ушундай алдыга чыгып, анан ошондой bir топ менен иш кылганда гана бул
коррупцияны жана башка ошол баягы биздеги калыптанып калган көз карашты жеңүүбүзгө болот да. Бир жакшы алдыңкы прогрессивдүү баягы жаштар келишет, чоңдор келишет, мына бизге окшогондор деле биз деле аракет кылып жүрөбүз. Биздин ушундай алдыңкы көз караштагы балдарыбыз чынчыл, жакшы кыздарыбыз, айрыкча мен ушул кечээки Элнура Молдокадырованын передачасын көрүп отуруп бир эригип ушундай эме болдум. Биздин кыздарыбызга абдан мен бир ыраазымын да, кыргыздын кыздарына айрыкча. Көрбөйсүздөр, мына Айсулуу Тыныбекова, Валентина Шевченко, ушул эле Элнура Молдокадырова, жанагы Гүлайым, кыргыз алдагы блогерша, ушундай биздин кыргыздын жакшы жактарын гана алдыга чыгарып келе жатышат да. Азамат биздин кыздарыбыз ушул алдыңкы сапта тууну, кыргыздын туусун көтөрүп, бул Элнуранын эрдигин айтып кетсек эми сөз түгөнбөйт. Баягы журналист болуп жүрүп, шаарда чоңоюп, орусча окуган кыз барып туруп, ошол жака барып, анча мынча эркектин духу жетпеген трак айдап, чоң машина, трак деген ал гилт деген чоң машина, ошону айдап кадимкидей жөн эле айдап жүрө бербестен башкаларга дагы таалим тарбия болсун деп каяка барбаса өзүнүн баягы эмелерин, журналисттик передачаларын келтирип, ушул элге ушунчалык бир пайда келтирип, ушул кыздарыбызга ыраазыбыз да. Ошол эле Гүлайымга, Элнурага, Валентинага, Айсулуу, ушундай биздин азамат кыздарыбыз бар. Алдыңкы чекте келе жаткан ушул артынан адамдарды эме кылып, биздин ушундай кыздарыбыз ошол Америкадагыдай жанагындай жигиттерибиз ошол великолепная семерка дешип, жигиттер кыздар биригип, жетөө биригип, ушундай бекер эме группа түзүшүп үйрөтүшөт экен. Ушундай адамдарыбыз турганда, достор, биз эч качан чөкпөйбүз. Кыргыз эли кыйын эл. Мен өткөндө да айткам, биз абдан кыйынбыз. Биз мындан дагы мындай кыйынчылык кездерден чыгып кеткенбиз. Бул кезден дагы чыгып кетебиз. Бул биз үчүн азыр абдан жакшы мезгил. Мындай туура биз только позитивдүү көрүшүбүз керек, достор. Негативди эле карап отура бербей, мындай көзүңдү ачканда адамдардын ийгиликтерин, сонун жетишкендиктерди, кандай сонун, мына достор, мен ушул жерде телефондон эле ушундай передачаларды эме кылып, телефондон эле досторум менен сүйлөшүп, кадимкидей баягы илгеркидей биздин кездегидей бир ай мурун телеграмма жөнөтүп, анан кабиналарга өчүрүткө кирип эме кылып отурбай, кандай байланыш. Адамда сөз эркиндиги эң негизги эркиндик, достор. Ушул сөз эркиндиги десе эле обу жок эле баягындай жаман сөздөрдү айтпай, жакшы өз жолу менен колдонсок, өз жолу менен башка бирөөлөргө илимдерибизди айтып эме кылсак, мына мага жанагы америкалыктардын ментордук система деген абдан жакты. Баягы өзүң билген нерсени башкаларга дагы үйрөт, тажрыйба алмаш дейт. Ошол өзүң тажрыйбалуу болсоң жөн эле баягы катып жата бербей, өзүңдүн тажрыйбаларыңды бирөөлөргө айтып, ушул жалпы, достор, ушул кезде жалпы көтөрүлүп кетсек, биз жеңебиз. Биз албетте, бул деген эч кандай бир кыйынчылык эмес. Бул ушул бир азыркы кездеги мындай болуп жаткан турмуштук задачалар деп коелу. Буну сөзсүз жеңебиз. Биз сөзсүз ийгиликке жетебиз. Ушундай алдыңкы жаштарыбыз турганда, алдыңкы кыздарыбыз турганда биз эч кандай артта калбайбыз, достор. Мен ошол айтайын деп эргип тургандыгым ошол. Ушул IT технологиясы гана азыркы кезде биз чоң бир деңиздин боюндагы портовый өлкө эмеспиз, же болбосо баягындай аба хабы түшкөн чоң жүздөгөн, миңдеген мамлекеттер кирип чыга турган дагы өлкө эмеспиз. Биздин ушул эптеп Кытайдын рыногунан кирип, аны дагы реэкспорт менен кылып, эптеп ушинтип тиричилик кылып келе жаткан адамдарыбыз. Ошентсе дагы бир баягындай мамлекеттен аз каржылансак дагы, башка болсок дагы, кандайдыр бир учурда мамлекет биздин жеке ишкерлерге такыр көңүл бурбай койгон. Ошондо да биздин баягы калкыбыз ала сумкасын көтөрүп алып, эч качан коммерцияда жүрбөгөн кыргыз калкы коммерциянын алдыңкы чектерине жетип, чоң ийгиликтерди жаратышып, ушундай сонун нерселерди кылууга жетише алдык, достор. Мындан кийинки кадам, мына Джек Ма айтмакчы, эми цифранын санарип кылымы келди. Биз санарип кылымында аркада калбай, достор, санарип кылымында вперед алдыга үйрөнүшүбүз керек, кошумча курстарга барыш керек. 5 жыл, 10 жыл окугандын кереги жок. 1 жыл, 2 жыл ошол Америкадагыдай курстарга барып, тилдерди үйрөнүп, дүйнөлүк тил англис тил экен, англис тилин үйрөнүш керек. Ушул курстарга барыш керек. Бардык 50 жаштагы, 60 жаштагы адамдар деле барып үйрөнсө болот экен, достор. Мен деле курсун бүттүм, ушул эми мындай жакшы ийгилик боло албады эми баягы, бирок кийин дагы аракетим бар. Ушул биринчи компьютердик билимдин алгачкы фундаменти деп, эми мондай элементардык нерселерди билиш керек экен да. Эми азыр тилекке каршы кичине убакыт болбой атат. Убакыт сөзсүз табам.
ушул тил жана IT боюнча сөзсүз түрдө кандайдыр бир эмелерге жетишибиз керек. Эч качан мен пенсияга чыгып калдым, мен тил билбейм дегендей ойлордон алыс болуп, только алдыга достор позитив менен, мотивация менен жүргүлө. Баягындай бир күн эле көңүлүң чөгүп эме болуп калат, эч нерсе кылгың келбейчи. Сөзсүз түрдө азыр мотивациялар көп. Орусчаны билген болсоңор, орусча мотивациялар көп. Кыргыздар деле, мен деле ушул мотивационный канал деп эме кылганмын да, мотивация беремин да. Достор, мына силерге мотивация. Биз баарыбыз бардык нерсени жеңгенбиз, дагы жеңебиз, биз өнүгөбүз достор. Эч качан анан бизде Кыргызстанда коррупция көп эле, мындай эле деп баягы негативдүү нерселерге көңүлдү бурбай, бардыгыбыз биз бардыгын жеңебиз, бардыгыбыз алдыңкы көз карашка жетебиз десек эле, бардык нерсе болот достор. Эч качан көңүлүңөрдү чөктүрбөгүлө. Мен сиздерге дайыма интеллектуалдык деңгээлиңердин жогору болушун каалайм. Дайыма ден соолугуңар чың болушун каалайм достор. Ошол ден соолугубуз чың болуп, оюбуз түз, интеллектук деңгээлибиз жогору болсо эле, бардык сонун ийгиликтерге жетишебиз. Саламатта болуңуздар. Дагы бир жолу биз Азамат кыздарыбызга, Азамат ошол Америкадагы жигиттерибизге чоң ыраазычылыктарды билгизебиз жана ийгиликтер боло беришине чын жүрөктөн мен тилектешмин достор. Саламатта тургула.